записти бастык. Сабакты баштай берсек болот. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу кесиптештер. Бүгүн дагы биздин Манас таануу боюнча экинчи сабагыбыздан көрүшүп жаткандыгыма сиз абдан кубанычтабыз. Бүгүн бизде конок лектор катары белгилүү манасчы, Кыргызстандагы Залкар улуу өнөрпоз агабыз Рыспай Исаков агай биз менен болмокчу. Анда сөз кезегин ушул Рыспай агайга берсек. Агай, сизде сөз. Биздин мугалимдер ошо Манас эпосун окутуунун усулдары, Манас таанууга киришүүдө эмнеге көңүл бөлүшүбүз керек, эмнеден кыйналып жатабыз бүгүнкү күндө Манас боюнча сүйлөшкүбүз келет. Сизде сөз, агай. Жакшы, рахмат, ыраазычылык билдирем. Манаска кызыгып аткандын өзү жакшы. Манасты кандай окутабыз, кантип окутабыз, канткенде жеткиликтүү болот деген суроолордун тегерегинде түйшөлгөндүн өзү жакшы. Болгону биздин катышуучулар менен тактап ала турган бир маселе бар бул жерде. Манасты кимдерге окутуу үчүн? Студенттергеби, мектеп окуучуларынабы, Манас таануу телетаймашына даярдыкпы, же болбосо жөн эле Манас жөнүндө маалымат бериш керекпи, тереңден маалыматпы, варианттуулук боюнчабы, Манас изилдөө боюнчабы деген суроолордун тегерегинде мен биринчи багытты билип алгым келип атат да. Манасчылык боюнча болсо өзүнчө, Манас изилдөөчүлөр боюнча болсо өзүнчө, ал эми Манас эпосунун сюжети боюнча болсо ал өзүнчө маселелер болуп калат да. Мына ушул жагдайды билгим келип атат. Жана кайсыл вариант боюнча же жалпы маалымат керекпи, ушул жагдайларды тактап алып туруп анан баштаганыбыз туура деп ойлойм. Рахмат. Бул мектептин мугалимдери, мектеп окуучулары үчүн Манас эпосун окутууда эмнеге көңүл бөлүш керек, анан жалпы маалымат. Сиз каалаган вариантта жалпы маалымат. Мугалимдер бүгүн эмнеге көңүл бөлүш керек Манасты окутууда? Ошого. Үнү чыкпай жатат дейт го, менин үнүм угулбай атабы? Угулуп жатат, сонун угулуп жатат. Ал угулбай жаткандардын интернетинен өзүнүн немелерди тактап алыш керек экен. Интернеттерди, үндөрдү тактап алыңыздар. Компьютерденби, телефондон чыгып атасыздарбы? Ошолорду тактап алыңыздар. Мектептерде Манас сабагын өтүү үчүн кандай азыркы шартта, колдон келсе биз эми бала бакчадан башташыбыз керек туура Манас боюнча. Ар бир куракка ылайыктап жеткирсек деген ниеттебиз. Билим берүүдө азыр жаңы долбоорлор болуп атат, ошого дагы аракет кылабыз биз сунуштаганга. Себеби бир эле жерден, бир эле учурда 8-9 класска барганда эле өтүп коюп анан кийин кутулуп кеткенде чындап келгенде жакшы сиңбейт да окуучуга. Ошол себептен улам биз кенен жеткизе албай атабыз. Бирок жанагы Манас таануу сыяктуу телетаймаштар, ички сырткы кызыгуулар окуучулардын өздөрүнүн, мугалимдердин жигердүү катышуусу менен дагы жакшы өнүгүп келатат. Эми азыр кирип аткан сабактарда биз эмнеге көңүл бурушубуз керек? Үн угулбай атат деп атат да дагы деле. Угулуп жатат, үн жакшы эле угулуп жатат. Эми угулду, эми угулду. Угулдубу? Эми угулду. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Биринчи учурашып алчу. Жакшы турасыздарбы? Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы, Кудайга. Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүң жакшысыңбы? Мурунку жеңиштерге ыраазы болбой кайра келдиңизби? Дагы өздөштүрөйүн деп. Ооба да. Маалымат алып турган жакшы да, дагы эмне жакшы нерсени айтат экен деп атпаймынбы? Ооба, эң сонун билимдин көбү болбойт. Билим көп болбойт. Дагы кечээ күнү мына жакшы лекция болду. Анда да жакшы маалыматтарды угуп алып сүйүнүп калдым. Мен ушул жерди ушинтпей жүрүптүрмүн деп. Ким өттү? Таланталы Бакчиев агайыбыз өттү. Эмне деди? Мен ошого дебегендерин айтайын анда. Жакшы, аябай жакшы сүйлөдү. Жакшы маалыматтарды берди. Аябай сонун болду. Анан улам багы океан, Манас бул океан чекесинен түрүп ортосуна жетпейсиң дегендей эле да. Анан бүгүн сенин лекцияңды дагы Рыспай окуйт дегенде катышайын го дедим. Ооба. Анда баштайлы. Биринчи кезекте балдарды кызыктырыш керек. Манаска кызыктырыш керек да. Кызыктырыш үчүн эмне кылыш керек? Кызыктырыш үчүн сөзсүз эле ийне жүйүнө чейин билиш керек эмес, кайсыл нерсени жеткиришти билиш керек да.
Калганын окуучулар өздөрү кызыгып таап алат. Мисалы, бүгүнкү заманга тиешелүү эмнелер бар? Биз дайыма айтып келатабыз, балдарды заманбап өнүгүүлөр менен кошо алып жүрбөсө, Манас байыркы бир өткөн доордун элеси катары эле кала берсе, аны эч ким окубайт, көпчүлүк кызыкпайт. Тарыхка кызыккандар окушу мүмкүн, элдик оозеки адабиятка кызыккандар окушу мүмкүн. Бирок Манас кыргыз элинин энциклопедиясы деп атпайбызбы? Андан баардыгы бар деп атабыз. Ошол эле мезгилде азыркы эң кызыктуу нерсе Манастагы дин темасы маселен. Манаста ислам кезигеби, кезикпейби деген нерсени коюп койсоң эле ызы чуу түшүп жатып калышат. Мисалы, ушуга окшогон нерселерди таап алып туруп, бирок аны туура жеткириш керек да. Эгер Манаста ислам кезигет, Манас ислам жөнүндө китеп деп алсак, анда жаңылышабыз. Анда Манасты туура эмес жакка пайдаланабыз. Манаста ислам кезигет, Манаста ислам өлө эмес, Манаста байыркы түшүнүктөр дагы кезигет. Көкөтөйдү коюуда, эгер көңүл бөлсөңөр, 3 түрлүү ырым-жырым, 3 түрдүү салт көргөзүлөт. Биринчиси, кылыч менен кырдырып, кымыз менен жуудуруп деген сап бар, билебиз. Мындан эмнени түшүнөбүз? Мындан сөөк коюу деген ырасмы жөнүндө сөзгө аябай көңүл бөлүшүбүз керек. Биринчи, сөөк коюу деген сөз болуп атат. Денени коюу, өлүктү коюу деген нерсе эмес, сөөк коюу деген сөз болуп атат. Демек, илгерки заманда денени шылып салып, сөөктү гана койгон доор жөнүндө түшүнүк берип атат. Кылыч менен кырдырып, кымыз менен жуудуруп сөөктү гана коюу жөнүндө сөз болуп атат. Кош, көпчүлүккө угулбай атыптыр. Биз кандай кылабыз? Кайра кайталайбызбы анан? Угулгандар кайта берейин анда, Улантып кете берсеңер. Экинчи мисал ошол эле жерден чарайнага чаптатып, чайынгеге каптатып, ырчыларга мактатып, ыжыктарга сактатып деген саптар бар да. Бир эле кишинин өлүк коюу расмысы жөнүндө сөз болуп атат. Бирок маалыматтар миңдеген жылдарды камтыйт. Бир сапта миңдеген жылдардын тарыхы бар. Чарайнага чаптатып, чайынгеге каптатып деген нерсе бул мумиялоо жөнүндө сөз болуп атат. Фараондорду койгондой коюп аткандыгы жөнүндө маалымат берилип атат. Андан кийин ислам эрежеси бар. Замзам менен жуудуруп, сарбап менен буудуруп, аяк башын көкөңдүн ак кепиндеп аруу жууп деген саптар. Булар ислам дининин эрежелери. Мына бир эле жерде сөөк коюуда ушундай эрежелер кезип атат. Ал эми жеке кызыкчылыгына тарткандар өзүнө керектүүсүн гана алат да. Маселен, теңирчилер кылыч менен кырдырып, кымыз менен жуудуруп деп атат. Мына байыркы өлүк коюу каадасы теңирчилик деп чыгышат. Исламдагылар болсо замзам менен жуудуруп деп атпайбы, бул ислам эрежеси дейт. Муну толук карабайт. Биз Манасты биригүүгө пайдаланышыбыз керек деп дайыма айтабыз. Манасты бөлүнүүгө эмес, биригүүгө пайдаланышыбыз керек. Ошолор бардыгы чогуу болгондо гана Манас. Үзүп алганда Манас эмес. Манас энциклопедия деп айтып атабыз. Башында айттык. Манастан математиканы издейбиз, табабыз, талашпайбыз, бар экен дейбиз. Манастан астрологияны издейбиз, табабыз, бар экен дейбиз. Анан динге келгенде неге талашып калышыбыз керек деп алар балдардын мээсине ушу талашпоо жөнүндө куюшубуз керек биринчи. Манас бизди биригүүгө үндөгөн бириктирүүчү күч экендигин таанытышыбыз керек. Жанагындай бөлүп жаруудан алыс кылып тарбиялашыбыз керек. Андан сырткары Манаста бүгүнкү заманга ылайык толтура мисалдар бар. Биз айтып келатабыз, кайталагандан келме узулбайт. Нано технологиялык түшүнүктөр бар. Алар кайсыл доордо кантип пайда болуп калган? Сагынбай менен Саякбай ал доорду көрбөсө, бүгүнкү илимий жетишкендиктерди, технологиялык жетишкендиктерди көзү көргөн эмес, бирок ошондой нерселер бар болуп атат. Бул биринчи жагы. Ал эмес, биз азыр акылыбыз жете элек, илимдин күчү жете элек нерселер жөнүндө айтылат. Булар жөнүндө ошол мисалдарды келтирип айтып беришибиз керек да. Ошол эле Манастабыздын кылычы, Манастабыздын мылтыгы, көркөм сүрөттөө деген менен аларды изилдеп келгенде чоң тарыхтар ачылат.
орустарда бул жөнүндө изилдеген илимдер бар. Аларды карасак болот. Биринчи ушулар менен кызыктырышыбыз керек деп ойлойм. Интернет менен кызыктырышыбыз керек да. Маселен, орустун "Оружие" деген сериалы бар. Манасты коюп берерден мурда ошол сериалда Аккелте жөнүндө үзүндү айтылат. Ушуну көргөзүп туруп, мына бир кино көрөбүз азыр деп туруп эле ошону көргөзүп туруп, мынабул орустар эмне жөнүндө айтып атат билесиңерби? Биздин Манас табыстын мылтыгы Аккелте жөнүндө айтып атат. Эмне үчүн бүгүн орустун куралдары күчтүү дейбиз? Себеби ушуга окшогон Манасты терең изилдеген үчүн, анда көркөм сүрөттөөлөрдү илимий көз карашта алып изилдеген үчүн ушундай өнүгүп атат деп туруп, анан ага өтүп далилдеп беришибиз керек да. Кантип далилдеп? Мисалы, Аккелтенин атка могу жөнөтпөй ажалдууну издеген деген сүрөттөөсү бар. Ок издеп барып табылат деп атат. Бүгүнкү күндө андай куралдар чыгып калды, ок магнит аркылуу издеп барып көздөгөн душманына тиет. Ойноп атса очогор ачууланса, ойноп атса очогор, чындап атса кой чагыр, ачууланса замбирек дейт. Демек, бир эле мылтыктын көп түрдүү кызмат аткаргандыгын, көп функцияга ээ болгондугун далилдеп атат. Муну менен ушундай куралдарды жасоого аракет кылып атышат илим изилдегендер. Бир эле мылтык, бир атканда гранатомет болуп атат, бир атканда снайпер болуп атат, бир атканда замбирек болуп атат, бир атканда ядролук куралга ээ болуп атат. Түтүнү туман, түбү спан деп бекер айтылган жок да. Мына ошол түтүнү туман дегенде түтүнү көз ачырбай жаап калып атат. Биологиялык куралга ээ болгонбу? Биологиялык куралдын кызматын аткарганбы деген суроо жаралат да. Ушуларды издеп отуруп, орустар технологиясын өнүктүрүп атат. А биз болсо муну көркөм салыштыруу деп коюп эле жатабыз. Десек, балдардын кызыгуусу дагы да артат деп ойлойм да. Жанагы "Жылдыздар согушу" деген сериал бар, Голливудтун тасмасы, "Звездные войны" деген. Анда диджейлердин жанагы диджей деп койчу эле, ошолордун кылычы жөнүндө, лазердик кылычтар айтылат. Манастын кылычы ошондой кызматты аткарат, бирок ал дагы толук Манастын кылычынын кызматын чагылдырып бере албайт. Мисалы, уруштуу күнү узарган учу жанып кызарган дейт. Бул лазер экендигин далилдеп атат. Тоого чапса таш кескен, бойго чапса баш кескен дейт. Ташты майдай кесип атса, анда лазер болушу толук ыктымал деген нерсе жатат. Жана биринчи мисалда айттык, уруштуу күнү узарган деп. Кылыч өзү узарып кыскарбайт да. Эгер ал лазер эле болуп калбаса, кнопка менен эле иштебесе. Азыркы түшүнүк менен алганда да. Демек, Манастабыздын кылычы башкача кылыч болгондугу жөнүндө кабар берип атат. Шиберге койсо өрт кеткен, шилтегени мүрт кеткен дейт. Муну бүгүнкү күн менен, бүгүнкү коомдун түшүнүгү менен жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрүп берсек, чөпкө койсо чөптү өрттөп ийет деген сөз болуп атат да. Көк чөптү, суу чөптү, өсүп турган чөптү өрттөп ийиш үчүн кандай күч керек? Ага бензин чачсаң да өрттөп күйбөйт да чөп деген, оңой менен. Көк чөп. Демек, ошол лазерлик кызматты аткаргандыгы үчүн ушундай болсо керек деген ой жаралат да. Андан ары иликтей берсек, анын экинчи бир нерселери ачылат. Кара канга тоймойун, кайтып кынга батпаган дейт. Бул жагын азыр илим изилдей элек. Жада калса фантастикалык кинолор чыга элек мындай жагдайда. Ушуга окшогон нерселер менен биринчи технологиялык өнүгүүлөр менен кызыктырышыбыз керек деп ойлойм да окуучуларды. Манаста мондай айтылат, бүгүнкү заманда ал куралдар мындай пайдаланылып атат десек, андан ары Манасты тереңдетип окуганга кызыктар болот. Экинчиси, оюн, зоок, каада салттар менен Угулуп жатат. Коюшкан турбайбы? Угулуп жатат. Угулуп атабы? Угулуп жатат, ооба. Угулуп атат, угулуп атат. Азыр мен жандырып коеюн, эмеси өчүп калды. Тогу өчүп калыптыр да. Өчүп калды.
Азыр кайра кошулсун агай. Интернеттен бир нерсе болуп калды окшойт. Саламатсызбы? Жакшы, кандайсыздар? Жакшы, өзүң кандай Нургүл, жакшыбы? Жакшы, жакшы, Ден рахмат. соолуктар жакшыбы? Жакшы. Жакшы, кызыктуу болуп атат. Жакшы. Улам өзгөчө башкача жерлерде айтылса эле эметип каласың да, бери мынтип байкабай алыптырмын да деп. Соонун төркүнбү эже, сиз манас таануунун устатысыз да. Ой, канчалык даярданып, канчалык окуп, тигини да муну да баарын окуп чыксаң деле деле көп жерлери байкабай калган жерлериң болуп калат да. Анан ушул жерин ушундай кылып айтсам болмок экен деп каласың да, уккан сайын баягы Манасты уккан сайын кулагың канаттатым элечи. Билбейм, мен өзүм ушул Манасты жакшы көрөм. Абдан жакшы. Жалаң ушул жерде Манаска кызмат кылууну каалагандар, кызмат кылгандар олтурат окшойбуз. Абдан кубанычтамын. Ушу биз ошо Манас таануу боюнча курсту ушул мартка пландап, акысыз өтүүнү пландадык элек. Анан ошо залыккар чоң манасчылардын катышуусунда. Ой, жакшы бул. Эртеңки сабакта эми методикага өзүм өтөйүн. Азыркы күндө Ооба. заманбап инновациялык методикаларыбыз бар эмеспи, эми ошону Манас эпосун окутууда кандай колдонсок болот, эртең өзүм лекция окуп берейин. Ооба. Жаңы эл аралык долбоорлордо жүрөм, жаңы программаларды окутуп жүрөбүз мугалимдерге, эми ошону менен жуурулуштуруп Манаска келгенде балдарга кызыктуу кылып текст менен иштөөдө кандай эмнеге көңүл бериш керек экенин ошого эртең токтолобуз. Изилдөөчүлүк, долбоордук ишмердүүлүк деген бар азыр. Бизде ошол болушу Манаска салсак ошол абдан жакшы болот. Изилдөөчүлүк, долбоордук бир белгилүү бир теманы тандап алып туруп, анан ошондогу өзгөчөлүктөрдү бала өз алдынча изилдеп, салыштырып, байкоо жүргүзүп, тарыхый маалыматтар, булактар менен салыштырып, көнөргөн сөздөрдү, анан окуяларды, образдарды салыштырып, бала өз алдынча изилдөө жүргүзүп, өзүнө ачылыш жасаганда ошондо кызыктуу болот да. Ушул боюнча бир мындан сөзүң аралжы балам. Ушул боюнча бир 10 жыл мурда беле же 7 жыл болуп кеттиби? Көп эле жыл болуп кетти. Манас эпосу боюнча жана Себат эмесичи, түрк лицейи ушул уюштурган. Эме ошондо биз проект, анан биз ушунда Манас эпосу боюнча алып чыкканбыз, көөнө сөздөр боюнча. Анан биз башкы призди утуп алганбыз, бирок аягын жыйынтыктап бүтүрбөй коюшту да ошолорчу. Эмне болду билбей калдым. Себеби менин балдарым 11-класс болчу, алар жактап эметип анан окууга кетип калды, анан алар да чыгарбай калды. Же мен алар 11-класс окууга тапшырып кетти десем, мени чакырбай койдубу? Биздики биринчи баш байгени алганбыз да, ошойдон жыйынтыгы чыкпай калды. Ошондо биз көп нерселерге эметтик да, көөнө сөздөрдү изилдедик, эл арасынан сураштырдык, аябай жакшы эмелерди карап чыктык. Анан ошондо Манас боюнча ушу балдарга жеткириш үчүн көп нерселер жок экен. Анан көөнө сөздөр деле анализделип изилделбептир. Алардын маанилерин чечмелеп, анан кийин Сагынбай Орозбаковдун энциклопедиясы чыкты. Андан кийин Саакбай Каралаевдики чыкты. Ошо биз изилдегенден кийин чыга баштады да. Анан эме болот экен, ушул баары бир буга көп кайрылыш керек экен да. Ооба. Абдан Көп жакшы. кайрылып, көп окуп, көп издеш керек экен. Абдан жакшы. Анан кечээкүдөй эле суроолор. Ооба, кечээ да агай кошулса да кечээкүдөй да суроолорду берсек абдан жакшы да. Бул залкар Жанагы манастуулар билет да. жанагы Мен кошулдум, көрүнбөй атамбы? Мына эми көрүнүп атасыз, Отура эми экен атам көрүндү. бери эле. Сизди көрбөй эле биз өзүчө эле сүйлөшүп аткан турбайбызбы? Ушакташып аткан экенсиңер, чыгып калдым үстүнөн. Уланта бериңиз Рыспай агай. Жакшы сөз кылып атасыңар мына көөнө сөздөр боюнчачы. Көөнө сөздөрдү изилдегендин өзү биз тектеш элдерге жакындайбыз да. Манасты окуй берсек эле көөнө сөз деле көөнө сөз болбой калат, кадимкидей турмушка пайдалана турган эле сөздөргө айланып калат. Ооба, ооба. Ошол мисалы бизде шылдыңдап калышат, түрктөр жарым дегенди бучук дейт экен депчи.
9:30 болду саат дегенди 9:30 болду деп айтат экен деп. Ала өзү бучук деген сөз өзү жарым дегенди билдирет кыргыз тилинде деле. Кийин өтмө мааниде анан мурунга ал мурду жарым экен деген да. Ошондон улам эле анан бучук мурун деп бучук деген сөз манка дегендин синоними катары айтылып калган да. Түпкүлүгүндө сөздүн этимологиясын изилдей келсек, ошол жарым дегенди билдирет. Турмушубузда мындай эски карыялар же болбосо мындай көркөм адабият менен маалымдар адамдар дайыма эле пайдаланып жүргөн сөз. Чала бучук иш кылба дейт, жарым жартылай иш кылба деген эле сөз да. Мүнөз дегенди түрктөр куй деп айтат экен деп дагы туура эмес. Күндүн куйу, күндүн аба ырайынын мүнөзү деп айтып атпайбы? Күндүзү бир көк түн ачык күндүн куйу бузулду деп манаста айтылып атат. Ал жөнөкөй эле мисалдар да, ошонго окшогондорду кызыктырсак сөздөр менен таанышканга жакшы болот. Мен жанагы мурунку нерсемди уланта берейин, андан сырткары окуучуларды кызыктырышыбыз керек да. Эң негизгиси кызыктырышыбыз керек. Калганын өздөрү таап алат. Кызыктырыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз өзүбүз манасчылар деле бардыгы аралаша бербейт бул нерсеге. Анан аз болгондуктан жетишпейбиз. Менин оюмда жүрөт. Инфографикалык түрдө берсек кызыктуураак болот да. Ушуну иштеп чыккан мугалимдер болсо, маселен, Ала тоодон Алтайга кайсыл жол аркылуу сүрүлгөн варианттуулук менен карап чыгып, жылдыз кундуз деп атат, муну ашкан экен деп ошону менен жолдор менен карап отуруп, бүгүн кандай аталат, ал заманда кандай аталган, кайсыл жол менен барган, кайра кайсыл жол менен келген, Кытайга чоң казатка аттанганда кайсыл жол менен барган, жана анын себеби эмнеде? Айланып тегеренип барып атышат да, түз барган жок Кытайга. Ошонун себебин ачып берип, себеби деген 30-100 миң орчун калаттанып атат. 3 миллион аскерди Кытайга жеткенче билгизбей алып барыш керек да. Ошонун себебинен Кыргыздын чек арасы аркылуу айланып өтүп, Бейжиңге жеткенче ошончо аскерди көргөзбөй алып барып атат. Бул дагы өзү согуш өнөрүнүн эрежелери, тактикасына кирет да. Буларды айтып берсек кызык болот. Анан Манас атабыздын гүлдөп турган доорунда Кыргыз империясы, кыргыздар канчалык деңгээлге чейин жеткен картасын чийип берсек, Кыргыз империясынын картасын, ошол мезгилде картасын чийсек, анан азыркы Кыргызстанды көргөзүп берсек, биз канчалык кичинекей жерде жашап аткандыгыбыз өзүнөн өзү айкене болот да. Ушулардын баардыгын ачып берсек, көргөзмө курар, көзү менен көргөндөн кийин Манас табыздын кудурети канчалык болгондугун ошол карта аркылуу эле билип алат да. Канчалык жерди ээлеп жаткан анын империясы. Ушуларды ачып берсек, балдардын кызыгуусуна көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлөт деп ойлойм. Суроо жооптор барбы? Же уланта берейинби? Уланта бересиң го. Дагы эмнелерди айтабыз? Өзгөчө Манас үчүлтүгүнүн Манас бөлүмүнө келгенде каалайбызбы, каалабайбызбы, биз Сагынбайга таянабыз да. Анткени Сагынбайда толук берилген, майда чүйдө окуяларга чейин айтылган, бир да Манасчыда айтылбаган окуялар бар. Анан калса, маселен, Карабөрккө үйлөнгөнү ошол эле. Башка манасчыларда саналып эле өтпөсө аялдары, кандай окуя менен кандай жагдайда болгондугу билинбейт да. Акылайга кантип үйлөнгөн, биринчи казаты, экинчи казаты деп отуруп, алардын окуялары, Акын бешинди жеңгени, Орко ханды жеңгени деген окуялар өзүнчө бир кенен чонун окуялар да, өзүнчө тарых жатат ал жерде. Ушуларды көбүрөөк чагылдырышыбыз керек. Анан Манас атабызды баатыр деп гана бербешибиз керек. Мектепке үйрөткөндө Манас баатыр эле болгон эмес. Эгер баатыр эле болсо, ушунчалык доорго чейин жетмек эмес, далай баатырлар өткөн. Туурабы? Ал акыл билими жагынан дагы, аң сезими жагынан дагы, керек болсо ошол даанышмандыгы жагынан дагы өзгөчөлөнүп турган, Кудай кудурети менен башкача жаратып койгон инсан болгон да. Ошол себептен улам ушунчалык жеткен. Аны кантип далилдейбиз дегенде, кайра окуянын мисалдары менен айтып беришибиз керек.
Мисалы жөнөкөй эле бир мисал, биринчи урушу Кортук менен болгон урушу, Кортукту өлтүрүп койду, андан кийин анын эли камданып чаап алабыз деп, Жакыптын айрын Манасты бүтүндөй чаап алабыз деп аттанып келатат. Ошол мезгилде Манас эмне деди? Ошол аймакта Жакыптын 8500 жылкысы бар экен. Жалпы жонунан 42.000 болуп кеткен, 45.000 жылкы бар. Бирок ошол чөлкөмдөгү эле жылкысы да элестетип көргүлө. 8500 жылкыны таштатып салды. Малдын көзүнө карабайт, дүнүйөнүн көзүнө карабайт Манас табыз. Баргыла, жаныңарды калкалап калгыла деп жылкычыларын жибербейди. Бирок Манас табыздын ошол ойлонбой кылган иши Манас атабыздын өзүнүн ишин оңдогонго жардам берди. Себеби ошол таштап койгон жылкыны талашып атып урушуп кетишти, берки Манасты чаап алабыз деп келаткандар. Кызык жагдай болду да. ооба. Эгер Манас табыз Жакыптай болуп, атасындай болуп, дүнүйөгө кароо болсо, дүнүйөнүн көзүн караса, ал жылкыларды айдатып алмак, ал эми жанагы аскер күтүрөгөн боюнча Жакыптын айылына кирип бармак. Тагдырдын тамашасы ушундай экен, Манас табыз аны пландаган эмес. Ушундай болсун деп болжогон эмес. Анын мүнөзү ошондой болгон үчүн Кудай ишин оңуна салып берди да, ошол жылкыларды талашып атып эле бири менен бири мушташып, тиштешип, кайра Манаска жардам сурап келип калды аягында. Ушуга окшогон окуялар толтура. Мисалы Ордо менен Тогуз Коргоолду Сагынбай атабыз айтып атат, Манас ойлоп тапты дейт. Бирок ойлоп тапты деп эле андан ары окуя уланып кете берет да. Эмне үчүн ойлоп тапты, эмне себептен ойлоп тапты, кандай негизде ойлоп тапты, максаты эмне эле деген суроолор ачык боюнча калат. Аны окуяны тереңден изилдеп, андан кийинки бүт окуялар менен таанышкандан кийин гана ачылат. Себеби Манас табыз ушунчалык алдыга болжоп ойлонгон киши экен. Ошол биринчи Айкожого жолукканда баланча жылдан кийин баландай жерден кезигебиз деп койгон. Бирок ошол биринчи казатынын жолун, сапарын көргөзүп атат да. Ал жерде сапар жөнүндө эч нерсе айтылган эмес. Ордону биз жоокерчиликке машыгуунун ошол өнөрдүн оюну деп билебиз. Кантип машыгат деп акылга баш катыра беребиз да. Эгер көкбөрү болсо түшүнөбүз, булчуңун чыңдайт, аттарды машыктырат, башкаларды машыктырат, топко сүрдөбөй киргенге жардам берет. Ордодо андай нерсе жок да. Жүк атып эле отурат. Эмнеге машыгат дегенде, бул азыркы жана Майнкрафт деген оору болду го балдарга. Ошол сыяктуу компьютердик оюн сыяктуу кылып, оюн аркылуу адамдын аң сезимин, акыл эсин өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк жаратып берген Манас табыз. Ал окуяны кантип билебиз? Манас табыздын тушунда Манас табыз караса, балдар Манас кыйкырса кыйкырат, ал кыйкырбаса кыйкырбайт. Балдардын эмес, жалпы элдин жүрөгү өлүп калган ошол мезгилде. Кул сезимге арбалып калышкан. Ал өйдө карап сүйлөй турган абалда эмес болчулар. Бир байкуш бүжүрөгөн чал жырынта дейт, немеде Саякбайда, ошол байкуш чал Баянчор дейт Сагынбайда, Маңачор деп дагы айтат. 70ке чыгып калган, 74төгү абышка келип күчкө толуп турган балдарды урушуп атат, жемелеп атат. Эмне себептен? Себеби алар жергиликтүү элдин өкүлү ошентип каалаганын кылып көнүп калган. Эч ким эч нерсе дебейт аларга. Өйдө карап сүйлөбөйт. Кул сезимде болгон үчүн. Манас табыз ошолорду көрдү дагы, ошолорду оюн аркылуу акылын ширетип отуруп, намысын ширетип отуруп, чүкөнү аткандай Ордого ок ата турган тартипке келтирип койгон. Бул бир күндө болгон жок, бир жылда болгон жок, 10 жылдап, 20 жылда отуруп, анан кийин ошол оюн катары көрүп отуруп урушка кирип кеткен да Кыргыздын жигиттери. Намысы чыңалып калган. Ушуга үндөгөн Манас табыз. Ушундай нерселерди ойлоп тапкан өзү канчалык нерсе. Адилеттиктин туусун көтөргөн Манас табыз биринчи кезекте. Акыйкаттык адилеттик үчүн күрөшкөн. Кыргыз деп эле күрөшө берген эмес, кыргыз деп эле уран чакырган эмес. Биринчи кезекте адилеттиктин туусун көтөргөн да. Ошон үчүн ага ар тараптан чоролор келип кошулуп атышат. Алардын телегейин тең кылып атат. Бийликти башкарууда кандай болуш керек деген нерсени биздин жетекчилер ушул Манастан алыш керек, үйрөнүш керек.
Эгер сен тегерегиңе адилет болбосоң, сага эч ким келип бербейт, кетет. Ошол адилет болбогон үчүн көкчөдөн Алмамбет кетип калбадыбы? Акыйкат Ооба. болбогон үчүн. Президент премьер-министр болуп турду да, бир азыркы түшүнүк менен алганда Алмамбет ошол көкчөнүн мамлекетинде премьер-министрлик кызматты аткарды. Бирок президенттин адилеттиги болбогондугу үчүн ушак менен, айың менен, ар кандай фейктер менен, азыркы тил менен айтканда жеп тынды Алмамбетти. Алмамбет кетип калды. Манас да ошондой фейк чабуулдарга жол бербеген, ушакты укпаган жана эч качан адилеттигинен тайбаган үчүн Алмамбеттей чоролордон 84-ü келип кошулуп атат. Демек президент кандай болуш керек деген нерсе жатат. Президент бир мезгилде адилет эле болуп калбастан тегерегине камкор болуш керек. Атсыз келди бир чоро, атсыз келген чорого аркар аяк жез билек ат тулпарын мингизди. Үйсүз келди бир чоро, үйсүз келген чорого ак өргөгө киргизди. Тонсуз келди бир чоро, тонсуз келген чорого жакасы алтын жеңилжес, кош бананы торгой көз, ок өтпөс тонду кийгизди. Жайдак келгендерине ат мингизди, бойдок келгендерин үйлөндүрдү. Бир сөз менен айтканда, кимдин эмнеден кем каршы болсо, ошонусу жок кылып толуктап турган. Ошон үчүн алар Манас табыстын айт дегенде кыйт деген чоролоруна айланган. Бардыгын болтуруп атса, толтуруп атса, демек команданы кантип күтүш керек деген сөз менен, азыркы тил менен айтканда. Команданы кантип топтош керек, кантип күтүш керек деген нерсе жатат да бул жерде. Бийликти кантип башкарыш керек деген нерсе жатат. Дагы бир жагдай Кыргылчалдын окуясы аркылуу билебиз, ушундай окуяларды айтсак, чоң казатка аттанганда Кыргылчал жүдөйт, жолдо жүрө албай, баарыбыз билебиз, Анан кийин бозулга айтса укпай койгондон кийин анан түз эле Манаска барып маселемди чечип алам дейт да. Бир сөз менен айтканда, азыркы түшүнүктө мен президент менен таанышмын. Президент менин сөзүмдү эки кылбайт. Сен не болуп калыпсың? Сен айыл өкмөтсүң да көп болсо. Мен президент менен сүрөткө түшкөнмүн, мына дегендер бар го. Ошолордун кейпи болуп атат да Кыргылчалда. Бирок президент адилет башкарууга көнгөн. Ал айтып атат, сен эмне он башың жок беле? Бар 10 башыңа деп атат. Ал бийликти Алмамбетке берип койгон керек болсо, өзү азыр президент эмес, убактылуу катардагы жоокер. Алмамбет менен чеч, 10 башың менен, 50 башың менен, 100 башың менен чеч, мен маселеге аралашпайм деп койду Манас табыз. Жөнөкөй тил менен айтканда. Азыркы чоңдордо кандай нерсе бар? Илгери бир кызык окуяга дуушар болдум эле. Университеттин ректорлору алмаша турган болсо, студенттерине чейин алмашып кетет да. Которулат. Кайсыл университеттен ректор келсе, ошол университеттин студенттери жапырт ошол жаңы келген университетке, ректор келген университетке которула башташат да. Мунун баары эмнеден кабар берет? Тааныш билиш аркылуу гана окуп аткандыгынан кабар берет. Ушундай нерселерге жол бербегендигин көрүп атабыз. Эгер Манаста ошол мезгилде Кыргылчал келгенде, келчи деп туруп, анда коя тур деп туруп, Алмамбетке телефон чалайынчы дегендей болуп, азыркы тил менен айтканда. Чакырып туруп, мына Кыргылчал жүдөп кетиптир, токтоткула жүрүшүңөрдү деп өзүм билемдикке салып койгон болсом эмне болот эле? Кыргылчалдын алдында албетте кадыры көтөрүлмөк, даңазасы көтөрүлмөк. Бирок ал ишенип тапшырган жетекчилердин алдында өзүнүн кадыры кетмек. Биринчи кезекте Манастын кадыры кетмек. Өзүчө четкен анда мага эмнеге тапшырды деген сөз болмок. Биринчиси. Экинчиси, ишенип эч ким жетекчи болгусу келбей калмак. Тааныш аркылуу бүтүрүп алса, жетекчинин эмне кереги бар деген нерсе жатат да. Бүгүнкү күндө ушундай нерселер биздин жашообузда кайталанып атат, көрүп атабыз. Тааныш аркылуу бүтүргөндөн кийин андан ары тааныш аркылуу кете берет. Жетекчинин кадыры эмне үчүн кетип атат бүгүнкү күндө? Себеби тааныш аркылуу көп нерсени бүтүрүп алса болот. Ошон үчүн бийлик өкүлдөрүнүн күчү жок. Мына ушун ан үчүн Манас табыстын жолу менен кетишибиз керек. Дагы тапшырып бердиңби, башка андан ошондон талап кылыш керек. Ал өзү да ишенимдүү болот. Кандайдыр бир айыл өкмөт болобу, аким болобу, же бир мектептин директору болобу, ишенип тапшыргандан кийин өзүнүн кубатын сезет ал. Жана андан жөн эле ишенип тапшырып коюп эле сен каалаганыңды кыла бер деген нерсе эмес да. Талап кылып атат Алмамбет. 10 кишиден 1 киши жоголсо, 10 башынын башы кетет деп атат.
талапты да катуу коюп атат, бийликти да берип атат, талапты да катуу коюп атат. Мына ошолор эри шаркак болгондо гана жанагындай күтүрөгөн аскер, кубаттуу мамлекет түптөлүп атат. Биз биринчи кезекте ушундай нерселерди бүгүнкү коомго жеткириш керек, бүгүнкү окуучуларга жеткириш керек. Себеби бүгүнкү окуучулар эртең эле эл башына, журт башына келе турган, ошолордун арасынан чыга турган жетекчилер болот. Ошолор Манасты билсе, Манасты тереңден изилдеп үйрөнсө, ушундай нерселерде калыс, адилет, акыйкат болгонго үйрөнүшөт да. Манас биринчи кезекте ушул нерсеге үндөйт. Бир элдин кызыкчылыгын эмес, жалпы адамзаттын кызыкчылыгын коргогондугу үчүн адамзаттык мураска айланып атат да. Ошон үчүн Коңурбайдын жакын туугандары Манаска келип кызмат кылып атат. Коңурбайдын бир тууганы Бооке Манастын чоросу болуп атат. Андан келди Алмамбет деле андан алыс эмес да. Саякбайдын вариантына таяна турган болсок, кандай болуп атат? Алмамбеттин атасы менен Коңурбайдын атасы бир тууган болуп атпайбы? А бирок Алмамбет Манастын эң жакын досу, Коңурбай эң касташкан душманы. Эмне үчүн? Себеби дүйнөгө болгон көз караш, жашоого болгон көз караш, адилеттик үчүн болгон күрөш эки башка болгондугу үчүн. Ар кимдин пикири туура келген жерде дос болуп атат, пикири туура келбеген жерде кас болуп атат. Манастын айкөлдүгү үчүн, адилеттиги үчүн ошентип Алмамбет баш болгон чоролор келип атат. Биз бийликти башкарууда, элди башкарууда, элди жетектөөдө, кайсыл бир топту башкарууда элди эмес, ошондой үлгү боло турган нерселерибиз Манас деп билишибиз керек, тутунушубуз керек, жана мисалдары менен келтирип далилдеп айтып беришибиз керек. Манаста окуяларынан ушинтип айта берсек абдан көп. Бир эле мисал болуп атат да. Көп нерсени биз молдолордон сурап үйрөнүп калдык бул заманда. Операцияны кантип жасаш керек десе эле молдодон сурачу болдук да. Чымчык сойсо касапчы сойсун деген нерсени унутуп калдык. Анан айрым молдолорубуз ошого көнүп алып билсе билбесе деле айта баштады. Орозонун куттуу күнүндө турабыз, орозобуз кабыл болсун. Бул исламга болгон шек келтирүү, динге болгон шек келтирүү эмес. Исламды жаманаттуу көргөзбөшүбүз керек деген далалат да. Билген нерсени айтышыбыз керек, билбеген нерсени адистерине шилтеме беришибиз керек. Маселен, мен жакшы аалымдарды билем, дайым Манас боюнча сурап, баарлашып турабыз. Мен дин боюнча алардан сурап, билбегендеримди үйрөнүп турам. Анын эч уят сейти жок да. Бир адам бардыгын билип алуу мүмкүнчүлүгү жок. Билгендерден сурап турсак жакшы болот да. Анан айтайын дегеним эмне үчүн молдолорду мисал келтирип атам? Ошол көп нерсени айтканда ошол динден гана мисал келтирет дагы, кыргыздын турмушунан дагы мисал келтирип койсо, ошондо көбүрөөк ынанымдуу болот эле да. Ошол Манастан мисал келтирип койсо, мисалы кыз сүйүүсүн билдирсе болобу деген суроо орчундуу болуп калды да. Анан бизде тартынуу деген түшүнүк бар да. Анан ошол себептен улам Кыргызда мындай мисал жок десе керек. Анан Кадише небиз Мухаммед пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам өз сүйүүсүн билдирген деп аалымдарыбыз мисал келтирип атат да. Туура ошентип билдирген, бирок Кыргызда андай мисал барбы дегенде Манастан толтура мисал табабыз. Манастан 3 мисалды айтып берейин мен. Манастын өзүндө Айчүрөк, дагы ким бар? Куялы, дагы ким бар эле сүйүүсүн билдиргендерден? Айчүрөк бар, Куялы бар. Мен мисал менен айтып берейин азыр. Айчүрөктүн мисалын айтайын. Семетейди жактырып калып атат, баарыбыз билебиз. Семетейди жактырып калып атат. Бирок ага сүйүүсүн кантип билдирип атат? Акшумкарды ала качып кетип билдирип атат да. Барып туруп мен сени сүйөм деп айткан жок. Ал эми кыз Куялы талап коюп атат. Ал эмне деп талап коюп атат? Мен Сарыбайды жеңем, бирок
Семетейге тием дейт да. Семетей мени алса анан Сарыбай менен күрөшөм деп талап коюп атат. Үчүнчүсү Кошойдун аялы Дагар кыз. Бул Манастан мисал. Ал Кошойдон күрөшүп жеңилип калып атат да, анан кийин мен алышып алым жетпейт экен, билдим. Эми сен мени өлтүргөндөн пайда таппайсың. Андан көрө сен мени аялдыкка алсаң, мен мындай нерселерди кылып берем деп ал дагы талап коюп атат да. Кыздардын сүйүүсүн билдирүүсү жөнүндө 3 мисалды айттык. 3 мисалда 3 түрдүү жагдай, абал бар. Кыздар өзүнүн турмуштагы коомдогу абалы кандай экенине жараша кантип билдириш керек деген нерсе жатат да. Мисалы, Дагар кыз, ал баатыр кыз, аяр кыз күрөштө утулуп атат дагы, утулганына жараша өзүнүн талабын коюп атат. Талабын эмес, сунушун коюп атат. Кошойго сунуш айтып атат ал. Себеби жеңилип калып атат да өзү. Ал эми куялуу болсо баатыр кыз ал өзүнө ишенет, ал талап коюп келип атат. Мен өзүмө тагылган милдетти аткарам, бирок силер моундай талап менен ошол милдетти аткарам. Семетей мени алсын деп атат да. Мен Семетейди жактырам деп атат, бир сөз менен айтканда. Ачык эле айтып атат ал. Ал эми Айчүрөк антип айткан жок. Себеби ал коомдогу абалы башка болчу. Тигилер бирөөсү кызматта жүргөн аяр кыз, баатыр кыз, сыйкырчы кыз, азык тил менен айтканда, тигил баатыр кыз. Ал эми Айчүрөк ал хандын кызы. Империяны башкарып турган падышанын кызы. Королевалар кантип күлөт деген түшүнүк бар го азыркы. Ошол сыяктуу нерсе. Ал өзү барып падышанын кызы катары мен сени жактырып калдым деп көчөдөгү адамдардай болуп айта албайт болчу. Ага атасынын кадыры, энесинин кадыры, элинин кадыры жол бербейт. Каалайбы, каалабайбы, ал бир элдин канайымы болуп атат, кан бийкеси болуп атат да. Ошол себептен элинин кадырын тебелеп туруп өзүнүн сүйүүсүн билдире албайт болчу. Ал нерсени башкача жагдайда билдирип атат да. Акшумкарын ала качып кетип, анан күтүп алып, жанагынтип өзүнүн эрежелери менен билдирип атат. Демек, жөнөкөй эле тил менен айтканда, ушундай коомдо абалыңар кандай, ошого жараша жолун тапса болот деген сабак жатат. Өспүрүмдөргө ушундай сабактар кызык болсо керек деп ойлойм. Сөздөр боюнча толтура нерселерди келтирсек болот. Биз башында айттык, Манасты Сагынбайдыкын өзөк кылып алабыз деп. Ал эми Семетей Сейтекке келгенде Саякбайга токтолобуз аргасыз. Себеби толук ошондо гана калган, калгандары үзүп жулкуп кеткен. Сагынбайда болсо ага жетишпей калганбыз жазганга. Тилекке каршы болбосо бардыгы эскерет, Сагынбай Семетейди өзгөчө мыктайчу эле дейт. Тилекке каршы алар жетпей калган бизге. Ушундай негизинен окуялар менен кызыктырышыбыз керек. Окуяларды бүгүнкү күнгө салыштырып айтып беришибиз керек. Бүгүнкү күндөгү өнүгүүлөр менен кошо ала жүрүшүбүз керек Манасты. Ошондо гана Манас окуучуларга жеткиликтүү болот деп ойлойм. Жакшы Рыспай байке, абдан чоң рахмат. Суроолоруңуздар барбы? Рыспай, мен суроо берсем болобу? Жанагы Көкөтөйдүн жерге берилишинде 3 нерсени себеп кылып айтып атпайсызбы? Жанагы кылыч менен кырдырып, кумуш менен жудуруп депчи, анан жана момия чарайна менен чаптатып деп, анан замзам суу менен. Ушул боюнча бир жерде отурганда мага суроо берип калды да, Манаста деген дин маселеси берилген депчи. Анан ооба, дин маселеси берилген деп, анан Манаста эле тиги намаз окуган депчи. Ооба, окулат, Манас окуйт, намаз окуйт. Чоң Казатка барганда ошо намаз окуп жаткан жеринде Коңурбай сайып кеткен деп ошолорду айтып, анан баягы жанагы Сагынбай Орозбаковдун Айкожо бир түндүн ичинде окутуп чыкты Манаска деп айтылат эмеспи? Динди түшүндүрүп чыкты депчи. Мен ошол жеринен мисал кылып айттым да, ой, сабатсыз болгон деп айтып атпайбы ал жерденчи? Анан эч кандай Манас эпосунда сабатсыздык деген жок. Баары сабаттуу болгон. Аны 40 чоросу керек болсо 70 тил билген деп ошондон бери айтып илдим да.
Баягы намыстаныпчы. Hı. O жерден өзүм эми ойлоп атам да, жанагы кылыч менен кырдырып, кымыз менен жуудуруп дегенде, этин шылып алып коюп анан кийин сөөктү коюп атат деп атпайсызбы? Hı. Анан чарайнага чаптырып, жанагы эгипеттиктер момия менен каптатып, Hı. чирип кетпесин деп Hı. коюп атат да. Ошол нерсенин үчөөнү кандай кылып байланыштырсак болот? Бир эмеге келтириш үчүн. Бул нерсени бир нерсеге байланыштыра албайбыз. Бул деген доорлордун кабарын берет да. Ар бир анда мындай болуп калабы? Мисалы үчүн манасчылар ар бир доордо башында биз бул манас эпосу жанагы манас жарадар болуп келгенде маңдайымда ыр чуул ырдап турсун дегенде манастын жорттуулун, манастын төрөлүшүнөн берки мерилдиктери, алардын кылган кызматы жөнүндө айтып отуруп атпайбы? Hı. Сагынбай Орозбаковдун вариантындачы. Hı. Анан ошентип келип эметкенде улам доордогулар өздөрүнүн мезгилиндегилерди кошуп айтылган десек болот экен да. Ушундай түшүнүк Hı. болуп калабы? Манас энциклопедия дедик башында, ушуну эске алып коелу. Манас деген мезгил менен мейкиндикти багындырган чыгарма да. Анда кокок деген жемиш бар, телегей, тегиз бар, анжир, курма, алча бар, биз көрбөгөн канча бар деп субтропикалык өсүмдүктөр айтылып атат. Ооба. Жабыр баян деген бар, пил керикти жеген бар деп динозаврлар айтылып атат. Ооба. Анда ошого дагы бирөө сүйлөп атабы бизде? Жок, айта бериңиз. Микрофон өчүп кетти. Ошого таянып эле Манас окуясы динозаврлардын доорунда жашаган экен деп айта албайбыз да. Ооба. Ошол нерселерден ар бир сабын өзүнчө талдаш керек. М. Өзүнчө талдап, өзүнчө чечмелеш керек. Окуяны эмес, ар бир сабын өзүнчө талдаганда Манастын кырлары ачылат да. Жанагы көкөтөйдү коюуда эле 3 түрдүү эреже келип аткандыгын Сакталып негизги атат да. себеби бул байыркы доордо же ислам доорунда болду деген нерсени билдирбейт. Бул М. кыргыздын башынан ушундай күндөр өткөн дегенден кабар берип атат. Ооба. Ошол кыргыздын эс тутумунда сакталып калгандыгынан кабар берип атат. Кыргыздын эс тутуму бул Манас экендигинен кабар берип атат. Ал эми Манас ооздон оозго сакталып келген деп айтабыз да, Ооба. ооз эки чыгарма дейбиз. Манас ооз эки чыгарма эмес. Манас Манас кандан ооздон канга, оозго акыл эске сакталып келген деп айтам ооба, мен. Акыл эске. кандан канга өткөн. Эгер ооздон оозго Акыл өтсө, эске. кыргыздын тарыхында жүздөгөн жылдар кыргызча Ооба. сүйлөй албай калган учурлар болгон. Ооба. Башка элдин көзүн карап калган учурлар аябай көп болгон. Ооба. Кыргыз менен кыргызча сүйлөшө албай калган учурда ооз эки эле өтсө, анда Манас унутулуп калыш керек эле да. Өзүнүн атын атай албай калган учурларда Манас жоголуп кетиш керек эле. Ал М. жоголуп кеткен жок, тескерисинче улам күчөп атат. Демек, кан аркылуу, Кудайдын кудурети аркылуу акыл эске, эс тутумга салынып берилип аткандыгын ушундан билебиз да. Жана аны азыркыдай саптар менен далилдеп бере алабыз. Бул саптар көкөтөйдү коюп атканда анын денесин шылып таштаган экен деген түшүнүк эмес. Жөн эле Бул ошол тазалык деп түшүнүш керек, Таза бул жерде жуулган деп. ошентип коюлсун деп байыркы ырас-пилер жөнүндө айтылып аткандыгынан кабар берет. Ал эми Манас М. доору качан болгондугун аныктай албай аткандыгыбыздын себеби ушунда: доорлор бири-бирине чапталышып калган да, аралашып М. калган. Илимдин күчү жетпей атат М. Манас доору качан болгондугуна. Дин М. жөнүндө аябай көп айтылат, бирок диндин өзү бул ислам дини деген нерсе Мухаммед пайгамбарыбыздан кийин эле пайда боло калды деп айтпайт аалымдар деле. Ооба. Мухаммед пайгамбарыбыз ал динди толуктады деп атат. Адам атадан баштап эле бир Кудайга ишенүү болгондугун эске ала турган болсок, анда мунун маселеси башкача болуп калат да. Балким М. байыркы тартиби жөнүндө айтылып атабы деген нерсе жаралат. Негизи эле дин жөнүндө талашка аралашпаш керек. Манаска келгенде ошол нерсени толук билбесең аралашпа деп айтыш керек. Ооба. Башка эрежелер бар экендиги жөнүндө айтып өттүк. Ошол нерсени унутпаш керек. Манаста ислам барбы? Бар, мына бул нерсени пайдалана бер деп коюш керек да. Манаста теңирчилик барбы? Бул нерсени пайдалана бер. Бирок Манаста ислам эле бар экен деп, же Манас теңирчилик гана экен деп айтпаш керек. Бул нерсе, биз сөз башында айтканбыз, бул нерсе бөлүнүүчүлүктү талап кылган нерсе. Ал Манастын табиятына туура келбейт.
Манас дагы биригүүгө үндөйт. Тигил дагы бар, бул дагы бар. Ошол доолордон кабар берген маалымат деп түшүнүшүбүз керек манасты. Эгер ошол саптан, ошол доордон кабар берген маалыматты ала алсак, манас бизге ошол маалыматтарды жеткирүүчү курал болуп калат. Бизге жер жаралгандан берки маалыматтардан кабар берип атат. Асман жерден ажырап бөлүнө элек кездеги, асман менен жер бөлүнө элек кезден кабар берип атат. Демек, ушул нерселерден, ар бир саптардан биз улуулукту чубап чыкканга үйрөнүшүбүз керек деп ойлойм да. Ал үчүн бийик акыл эс, аң сезим керек албетте. Туура, Кыска ойлоно берсек, анда манас биздин акыл эсибизге батпайт. Рахмат, Токтогул жакшы. кесинин тогу аккумуляторго батпагандай эле сыяктанат да. Ар ким өзүнө керектүү токту алыш керек. 12 вольт, 12 вольтту ал, калганына ыраазы бол. Ток деп түшүнүш керек. Бул энергия да, бул кубат. Ошондой энергия сыяктуу эле кабыл алышыбыз керек дагы. Өзүбүзгө ылайыктысын кабыл алып, өзүбүзгө ылайыксызын жерип койбошубуз керек. Бир эле мисалда океан, Тынч океанды алалы мисалы. Эң чоң океанды, Тынч океанды алалы. Анын бир тарабында туздуу суу бар. Эч нерсе жашабаган, балык жашабаган жер бар. Бир тарабында кит жашап атат, тереңинде. Бир тарабында майда балыктар жашап атат. Балырлар өсүп атат дегендей да. Анан ошо балык өскөн жердегилер бул деңизде, бул океанда кит жок экен деп өзү жашаган чөлкөмдүн эле негизинде Тынч океанды айта берсе, туура эмес болуп калат да. Ошол сыяктуу манасты толук билбей туруп, бир океан жөнүндө сөз кылып атканда, кашыктагы суу жөнүндө сөз кылып атканыбызды эске алышыбыз керек деп ойлойм да. Бирок ошол манас жөнүндө сөз кылганыбыздын өзү сыр дайрадан кең туруп, сыр аякка баткан суу дегендей, анын бир тамчысы да суу, бүтүндөй зор мухит да суу экендигин унутпашыбыз керек. Болгону ошол кашыктагы суу эле ушуну түшүндүрөт деп албашыбыз керек. Жакшы. Жакшы. Туура сонун айттыңыз. Анан ушул манасчылык өнөрдү деле ушунда сыр жатпайбы? Чындыгында жолбосо баарыбыз эле, адамдардын баары эле манасты айтып эле, манас ушундай болгон деп эле окуясын баяндап бербейт белек. Эмне деген саптар, эмне деген байыркы турмушту баяндап жатат. Ошол учурда жашап өткөндөй болупчу. Азыркы кылымдын, Саякбай, Сагынбай, кийинки эле кылымдын аталарыбыз, азыркы күндөгү сиздер баштаган манасчылар. Азыркы доордун адамысыздар, ошо мурдакы доордогудай айтып жатасыздар. Ошондо дагы сыйкыр сыр жатат да деп ойлойм да. Манасчылар тууралуу мен дагы бир кызыктуу айтып берейин. Эч ким изилдей элек нерсени айтып берейин эми. Кийинкилер мына силер изилдесеңер болот да. Кээ бир сөздөрдү манастан мисал келтирип атпайсызбы? Манаста айтылат экен, мындай деп. Юдаким баш болуп эле манаска таянып келебиз да. Кайсыл тилчи, кайсыл илимпос болбосун, манастан мисал келтирип ошол сөздү анан кийин сөздүн этимологиясына келгенде ошону чечмелеп беребиз да. Манастын окуясына таянып туруп. Бирок ал башка жакта айтылбаган сөздөр болуп калат да. Ушундан келди, бир нерсени эске алыш керек. Ар бир манасчыда кезигет мындай. Азыркы манасчыларды изилдеген кишилер жок ошентип. Жаздырып алып, сөзүн изилдеген, лексиконун изилдеген илимпостор жок болуп атат. Себеби мейли Сагынбайды, мейли Саякбайды алып карайлы, ошол Саякбай гана колдонгон, Саякбай манасында гана колдонгон, башка турмушунда колдонбогон. Сагынбай гана колдонгон, Сагынбай манас айтып атканда гана колдонгон сөздөр болот да. Башка турмушта колдонбогон. Ал манас айтып атканда кокусунан пайда болуп кеткен сөздөр бар да. Манасчы өзү да байкабай калат ал сөздү айтып аткандыгын. Мына ушундай сөздөрдүн тизмегин изилдеп чыкса, бул өзүнчө бир кызыктуу жаңылыкты жарата турган нерсе. Башка эч бир жерде кезикпейт, манас айтып атканда гана кезигет. Кыргыз озеки чыгармачылыгынан, санжырасынан, башкасынан, илиминен башка эч бир жактан мисал келтире албаган сөздөрүбүз бар да. Жана ошол Сагынбай деле башка озеки чыгармачылыктарды айтканда, анысында ал сөздү пайдаланбайт, бирок манасында пайдаланган бул сөздү. Ушундай кызыктуу нерселер бар да. Демек, манасчы окуяны гана жаратып койбой, жаңы сөздөрдү дагы жараткан адам экендигин эстен чыгарбашыбыз керек. Балким жаңы сөз ал. Балким байыркы сөз, колдонулбай калган сөз. Адамдын акыл эсинен чыгып кеткен сөз манасчынын тили аркылуу
берилип атат кайрадан. Абдан Бул да жакшы. Мына өзүнчө кызык масалалар. ушундай балдарды Манаска, студенттерге, окуучуларга окутууда ушундай анализдеп, аналитикалык ой жүгүртүү менен окутсак ушундай кызыктуу болот экен да. Жөн гана окуяны жаттаттырып, анан текст менен эле байланып эле каармандарга, образдарга бөлө бербей. Анализде азыркы биздин балдарыбыз акылдуу балдар, анализ дегенди жакшы көрүшөт. Туура. Анан Жана манасчылардын техникаларын кошо неме кылышыбыз керек да. Манасчылардын сезим туюму күчтүү, касиеттүү, рух дүйнөсү ачык адамдар да. Көрөгөч эч ким туйбаганды туят, көрбөгөндү көргөн адамдар рух дүйнөсү ачык. Анан азыркы муундун балдары дагы рух дүйнөсү ачык балдар, азыркы балдар. Анан дал ушул Манастын касиети менен сугарып тарбияласак жакшы болот деп ойлойм. Анан Манастагы да бала тарбиялоо боюнча да айтып кетесизби? Бала тарбиялоо тууралуу эң жакшы сөз болду. Сөөгү бышып катыксын, сөз айтууга жатыксын деп атат Манасты. Ошентип тарбиялап, кеби тийсе урда сок деп Ошпурга берип атат да. Бир сөз менен айтканда, эски кыргыз эрежесиндеги жанагы эти сеники, сөөгү меники деген мугалимге берип атканда, молдого берип атканда ушинтип бериши эмес илгеркилер. Ошентип берип атат Манасты дагы. Демек, элдин уулун эл тарбиялайт деген нерсе жатат. Бир адам тарбиялабайт. Демек, элдик киши болом десең, жалпы элдин тарбиясынан, сынынан өтүшүң керек деген нерсе жатат да. Баланы тарбиялоодо ушундай нерсеге көңүл буруш керек дагы. Аны элдик уул кылып тарбиялоонун накта жолу койчу кылып атат, эмне үчүн жылкычы кылбайт деген суроолор жаралат да. Сөйлөп атабы бизге кошулуп. Ал эми Семетейге келсек, ошол эле учурда Манас менен Семетейде эки башка нерсе жатат да. Эки башка адам бардыгы эле журт башкарган. Манастагы элдин башында турат, Семетейде элдин башында турат, бирок экөөнүн тарбиялоосу эки башка. Эмне үчүн деген нерсе жатат да. Семетейди падышанын баласы кылып берип атат. Кылып берип урумун, кыркып берип чыбыгын, кылычтын мизин аттатып, Ысмайылга каттатып уул кылып берсин деп атат да. Себеби жетим делбей өссүн деп, жеткилеңер жетсин деп максат коюп атат. Бул жерде жалпы балдарды тарбиялоодогу баланы сөктүрбөй тарбиялоонун эрежеси жатат. Баланы эл башкара турган, журт башкара турган баланы тарбиялайм десең, анда бара турчу. Биякта чоң кишилер сүйлөшүп атат дейбиз го. Ошондой дебей, тескерисинче чакырып алып, аралаштырып, 12 жашында хан кылгандай, падыша кылгандай. Анан жаман сөз тийгизбей, жаман сөз айттырбай, сен жиндисиң, ушу көкмө, сен атаң көкмөдүн дегенди уруштурбай, падыша кылып тарбиялаш керек. Падыша боло турган баланы падыша кылып тарбиялаш керек. Бирөөнүн сөзү тийип калбаш керек. Ал көңүлү сынып калса, жалтаң болуп калса, анда эртең элди кантип башкарат? Мына ушундай нерселер жатат да. Баланын табиятын билиш керек деген нерсе жатат чындап келгенде. Бири-бирине карама каршы болуп атпайбы? Манастыкы башка, сөз айтууга жатыксын, сөөгү ушуп катыксын, кеби тийсе урда сок деп берип атат тескерисинче. Ал эми Семетейди падыша баланы монтип багып ал деп падышанын баласы кылып берип атат. Анткени Манасты бөтөн жерде Кудай жаратып койгон өзү. Анын белги келген ага. Кандай гана болбосун, ал Кудайдын буйругу менен чыга турган нерсе, ал Манас төрөлүкте белги берилген ага. Кандай боло тургандыгы жөнүндө. Аны тескерисинче бирдеме кылып ооздуктап токтотпосо токтобой атат да. Ыз учусун чыгарып атат. Аны жашырыш керек болуп атат тескерисинче. Ушундай себептерден улам да, экөөнүн тарбиялоонун эки башка болуп калганын себеби турмуштук жагдайларга жараша дагы экендигин эске алышыбыз керек да. Бирок Манасты тарбиялоодо анын эл баш экендигин баардыгы көрүп атат. Демек, баланы тарбиялоодо биз андан эмнени күтөбүз? Биз балабыздан эмнени күтөбүз? Койчу болушун күтөбүзбү? Эшик шыпыргыч болушун күтөбүзбү? Эл башчы болушун күтөбүзбү? Ал биздин берген тарбиябызга жараша болот.
биздин балдарга айткан сөзүбүзгө жараша болот. Балдарга көрсөткөн мамилебизге жараша болот. Сен жакшы бол деп айтканыбызга жараша болбойт, жакшы мамиле кылганыбызга жараша болот да. Мына ушундай нерселерди Манаста айтылып атат, мисалдар менен келтирсек болот. Жакшы, жакшы. Манас эпосу керемет да өзүнчө. Керемет. Ушул менде бүгүнчө айтыла турган сөздөр. Рахмат. Суроо болсо жооп берели, суроо болбосо Кечөөкүдөй суроолор бериңиздер, Манас кесиптештер. угабыз дегендер го дейм жанагы эле. Манас эпосунда ой, ушунда. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен бир суроо берейинчи агайга. Угуп атам. Аты жөнүм Райхан Сапарова, Баткен областынын Кызылкая шаарынан сизди көрдүк. Биринчиден терең ыраазычылык, убактыңызды бөлүп, ушундай кеңири маек куруп бердиңиз. Уюштуруучуларга дагы терең ыраазычылык. Мен коллежде сабак берем. Анан ушу Манастагы курсу бар, кыска эле 18 саат лекция, 18 саат практика. Анан ушул лекцияны өтүп атканда темалар бар, мындай Манас эпосунун негизги өзөк окуялары деген, Манастын төрөлүшү, алгачкы эрдиктери дегенде. Манастын төрөлүшүнө келгенде студенттерде 9 база студенттер бар, анан 11 база студенттер бар. Кээ бирде экөөнүн лекциясы поточный мындай бир болуп калат дагы. Алардын ичинде жашы чоңурактары дагы болуп калат. Анан баягы бир колуна кан ууштап, бир колуна анан жанагы 3 карын майды бир оозанып деген жерлери болот го Манаста. Ошол жерине келгенде ушинтип лекция окуп айтып атсаңыз эме дейт да, эжеке, бул фантастика го, буга өзүңүз да күлкүңүз келип кетпей жатабы деген сыяктуу суроолор болуп калат да. Анан силер деген дүйнөгө, ошол дүйнөдө эч бир элде жок болуп атса, көлөмү жагынан, көркөмдүгү жагынан дагы 500.553 сапырдан туруп атса, анан силер сыймыктангандын ордуна ушинтип суроо бергениңер жакшы эмес деп мынтип эметкенге аракет жасайм. Өзүңөр кайра сыймыктанышыңар керек Манас менен деп. Бирок дагы да ушундай эмелерден кантип чыгып кетсе болот да, ушундай берилген суроолорго дагы кантип жооп берсе болот? Түшүндүм эжеке. Биринчиден сизде саат кыска болуп атат да. Анын ичинде ошол саат кыска болгондугуна байланыштуу көпчүлүк мугалимдер көбүрөөк маалыматты берип калсам экен деп аракет кылат да. Антип аракет кылбаш керек. Биринчи кезекте саат кыска болгон учурда кызыктырганга гана аракет кылыш керек. Сөзсүз эле берилген сабактарды өтүштө эмес, Манаска кызыктырып гана коюш керек да. Кызыктырып койсо, калган нерсенин өздөрү изилдеп кетет. Ал эми жанагы кан ууштап турган нерсеге келгенде, ишеним, биринчи ишендирип алыш керек. Биринчи ишендирип албай туруп, Манастын окуяларын айтсаң, бардыгы эле ушинтип карайт да. Биринчи сабакты өтүүдө менимче Манас жөнүндө эмес, манасчылар жөнүндө өтүп баштаган кызыктуураак болот. Манасчылардын өзгөчөлүктөрү жөнүндө өтүп баштасаңыз, анан ошолор, ушундай адамдар айтып аткан Манас кандай болду экен деп башташ керек. Экинчиден, Манаска Манас тууралуу айткан олиялардан баштап, дүйнөлүк адамдарды жөн эле коелу, Кыргыздын аалымдарынан, маселен, Чыңгыз Айтматов, Алыкул Осмонов, Исхак Разаков деген сыяктуу эл башкарган, журт башкаргандар бар да. Ошолордун Манас жөнүндө эмне деп айтканын тизмектеп алсак жеткиликтүү болот. Өтө көп айтпаш керек. Ушулар баш ийген, ушулар сыймыктанган Манаска сөз айтсак, акыл калча көрөлү. Сен Чыңгыз Айтматовдон акылдуусуңбу деген нерсе да. Сен Калыгулдан кыйын олуясыңбы? Калыгул баш ийип атат. Токтогул Сатылганов баш ийип атат. Ошондон чоң ырчысыңбы? Деген суроолордун тегерегинде биринчи ой калчырышыбыз керек деп ойлойм да. Демек, ошолор бир нерсени билгендир, балдар. Ушунча адам, ушунча коомдон бери, ушунча мезгилден бери жоготпой, кайра ушунча доордо бардык доордун мыктылары сыймыктанып, даңазалап келген Манаста бир нерсе болсо керек.
жаштыктын күчү менен, балалыктын күчү менен балким байкабай жүрөсүңөр. Жаш өткөндөн кийин ушуну тактап билип албай, ошондо угуп алсам жакшы болмок экен деп акылга алчайсыңар деп ушундай нерселерди айтып алыш керек биринчи. Андан кийин Манаста акылга сыйбаган нерселер өтө көп балдар. Сыйкыр болуп, жомок болуп көрүнгөн. Керек болсо сыйкырчылардын урушу бар, жиндердин урушу бар. Өтө эле фантастикалуу болуп кеткен, акылга сыйбай турган нерселер бар. Анын ичинде Манастын кан чеңгелде түшүшү, 15-теги баладай салмагы, 30-дагы баладай колун тартып, 40-дагы баладай бутун тартып кеткендеги көрүнүштөрү. Биз балким бүгүнкү учурда аны көркөм салыштыруу апыртма деп коюшубуз мүмкүн. Бирок эсиңерге сактап койгула муну. Мен силерди ишенгиле деп айтпайм, бул нерсени эсиңерге сактап койгула. Бир мезгил өткөндө, жашыңар жеткенде, акылыңар толукталганда бул нерсеге кайрыла турган учуруңар келет деп аларды кыйнабаш керек менимче. Ушундай нерселер аркылуу гана айтып өтүш керек да. Бабалар айтып кеткен нерсе, муну биз жокко чыгара албайбыз. Мурункудан калган сөз деп ошон үчүн айтылып атат. Биз аны айтып коюуга милдеттүүбүз. Ал эми ишенесиңби, ишенбейсиңби, эрк өзүңдө. Окуучулар ишенбей атса кыйнабаш керек. Сен ишен, сен кыргыз эмессиң деп алардын намысына тийип, же болбосо жек көрүндү кылып да кереги жок да. Манасты сүйдүрүп жеткириш керек. Жакшы көргөзүп жеткириш керек. Анан ага көнбөгөнүнө андан ары аттап өтүп кете бериш керек. Көнгөндөрү менен иштешип кете бериш керек. Мен ушундай көз караштамын. Туура, туура. Рахмат чоң агай. Көптөн бери жүрөк өйүп жүргөн суроолорго жооп алдык. Чоң рахмат. Рахмат, барып алыңыз. Алмаспы, мииттен сурап берип жатасыз, зумга угулбай калышы мүмкүн. Айта бергиз, мен бер жакка айтап коем. И. Үнүңүз угулбай калды. Мындай суроо берип жатат. МИИТтеги үндөр бул жерге угулбай калат да. МИИТте да катышуучулар бар. Даңазалдоор деген кино тасмасы бар дейт. Ошондо дагы байыркы жашап өткөн ошо адамдардын турмушу сүрөттөлөт. Ушундай кылып биз Манас эпосунда да тартылса болот беле, бирок канча аракет кылса дагы күчү жетпей жатат. Ушундай кино тартылабыз деп анан даай албай жатат дегенди айтып жатат да. Учуру келет деп ойлойм. Аябай жакшы, кызыктуу суроо. Бирок баягы алыбыз жетпейт, өзүндөй кылып көргөзө албай калабыз, Манастын кадырын түшүрүп коебуз деген түшүнүктөр бар го. Тарта бериш керек, аракет кыла бериш керек. Эгер өзүнүн деңгээлиндей болбой калса, эл көрбөй коет да. Кинонун жакшы жери ушул, эл көрбөй коет, андан кийин эч ким көрбөй койгондон кийин аны чыгарбай да калат. Ага чейин аракеттерди жасай бериш керек. Кийин мурункунун кемчилигин кийинкиси оңдоп тартканга аракет кылат. Жөнөкөй эле түшүнүк да бул. Жакшы. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү лекция аябагандай жакты, баарыбызга тең. Чоң рахмат ушул убактыңызды бөлүп, жалпы мугалимдерге жакшы маалымат бердиңер. Бүгүнкү турмуш менен салыштырып бердиңер. Менде бир суроо агай. Мисалы Манас айтуу түшкө аян аркылуу кирип Манас айтылат, анан жаттама манасчылар бар да. Анан сиздин оюңуз азыркы учурдагы жаттама манасчылар менен жаттама манасчыларга болгон оюңар кандай? Мындай да, аян аркылуу дегенде аян көргөндөн кийин эле айтып кетет деген туура эмес түшүнүк да. Жана аянды деле жөн көрүп калбайт. Мурда кийин Манас менен маалыматы болбосо. Бул жөнүндө көп айтып жүрөм. Эгер Манас аяндын эле иши боло турган болсо, анда манасчылык өтө оңой оокат болмок. Жеңил оокат болмок. Элестетип көргүлө. Кыйналбайсың, ора корбойсуң, машак тербейсиң,
бел оорутпайсың, кол жоорутпайсың, болгон эле кызматың эптеп уктап коюш да. Уктап эле койсоң, түш өзү келет, анан кийин ойгоносуң, ойгонсоң эле манасчы болуп каласың. Көпчүлүк ушундай түшүнүктө да. Ойгонгондон кийин оозуңду ачасың, көзүңдү жумасың, манас сөздөр өзү эле чыга берет дейт да. Бул туура эмес түшүнүк. Анда оңой оокат болуп калмак. Анда манасчыга окуп дагы кереги жок, дүйнө таанып дагы кереги жок, илим изилдеп дагы кереги жок болмок. Анда экинчи суроо жаралат. Анда эмне үчүн Саякбай, Сагынбай манасчылар устат жандаган? Алардын устаттары эмне үчүн устат жандаган? Түшүндө көрдү устаттын эмне кереги бар эле деген нерсе жаралат да, туурабы? Сагынбай Тыныбекти устат кылды, Тыныбек Чоңмашты устат кылды, Саякбай Чойекени устат кылды, Чойеке дагы бирөөнү устат кылды дегенде устат шакирт деген түшүнүк бар. Мунун бардыгы окуп өздөштүрө турган, изилдей турган нерсе экендигинен кабар берет. Ошол Сагынбай аталарыбыз дагы жаттаган. Жаттоону жокко чыгарбаш керек. Жаттасаң анан калганы келет да. Жаттайт дегенде алар азыркыдай окуп жаттаган эмес да. Алардын эс тутуму мыкты болгон, бир укканын өздөрү эле жаттап алган да. Алардын эс тутуму диктофон болгон, магнитофон болгон, бир сөз менен айтканда. Укту, жаттады, болду, андан ары эсинен чыгарбайт дегендей да. Анан аны өздөштүрүп, андан ары айтып кетишкен. Демек, манасчыларды жаттама манасчы, чаптама манасчы, аттама манасчы, каптама манасчы деп бөлө бергенден өзү туура эмес көрүнүш деп эсептейм. Эки ооз сөздү айтса дагы ал манасчы деп эсептеш керек. Баракелдетиш керек. Себеби мыкты нерсени айтып жүрөт. Анан экинчи бир нерсе бар, манастын өзүндө айтылган. Муну ар ким эле айта албайт антип. Жана башында Нургүл айтып өтпөдүбү? Ошентип жаттап алса эле манасчы болуп кетпейт. Нар жагында болбосо ошо жаттаган боюнча калып кете берет да. Арсыздарга токтолбой азамат эрге конгон сөз деп манаста эмне үчүн айтылып атат? Көкүрөгүндө бирдеме бар болсо, анан манас келет ал балага. Ал манасчыга. Нар жагында акыл эсинде, дараметинде болсо гана манас конот. Болбосо конбойт, жок, канча аракет кылбасын, ошо тырмалаңдап кала берет. Ушундай көрүнүштөр бар. Ушуну андан ары изилдеп жүрө бериш керек. Айтып, жаттап айта берсе, андан ары улантып кетиши толук ыктымал. Жаттабай эле аян күтүп жата берсе, анда алма бышы оозума туш дегендей болот да. Жанагы анекдотто айтылат го, жок дегенде лотерея алып койчу дейт го. Ошол сыяктуу. Жок дегенде көңүл коюп жаттап койгонун дагы баалаш керек деп ойлойм. Рахмат, чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Элбиштон бар эле. Рахмат баарыңыздарга, уюштуруучуларга, кайсызбы? Ай, менде ушу Манаста жанагы Актинге кирди деген жерлерин окуп калганбыз да. Ошондо кыргыз эли ошол Манас кыргыз элине кыскасы Манас алып келгенби, ошол учурдан баштап келгенби ислам динине деген суроо пайда болот да менде. Тарыхтан карап көрсөк, байгындай жерлери бар да. Андан кийин деле кирип аткан жерлери, андан мурун да келип аткан жерлери. Ушундо жөнүндө пикириңизди айтып бериңизчи. Түшүндүм. Бул дин жөнүндө суроо экен. Дин жөнүндө суроо өзү кызуу талкууну жарата турган нерсе. Баардык учурунда башында айтып өттүк. Мусулманчылык деген түшүнүк. Микрофондорду тескеп койсоңор. Нургүл. Азыр микрофондорду өчүрсөңүздөр. Айтып жүрөт. Базар болуп кетти. Өчүрдүм, сүйлөй бериңиздер. Ызы чучуп атат ал жерде бирөөнөн. Өчүрдүм микрофондорду. Дин жөнүндө ак дин деген суроо болуп атат. Ак динди өзү, ак дин деген сөздүн өзүн эки түрдүү түшүнүп жүргөндөр бар. Бул исламга чейинки түшүнүк деп жүргөндөр бар. Исламдын өзүн ак дин деп айтат деген түшүнүктөгүлөр бар. Кандай болгон күндө да кыргыз бир кудайга сыйынып, бир кудайга ишенген көз карашта болгондугун биз жакшы билебиз. Адам атадан баштап диндин өзүнө келе турган болсок, ислам дининин өзүнө келе турган болсок, адам атадан баштап эле бир кудайга ишенүү болгон деп айтылат. Балким ошого ислам Мухаммед пайгамбарыбызга чейинки түшүнүк болушу мүмкүн, балким андан кийинки түшүнүк болушу мүмкүн. Бул татаал суроо.
себеби толук изилдениле элек нерселер. Бирок Манаста ушунун баардыгы бар деп түшүнүшүбүз керек. Бул жөнүндө башында айтып өткөнмүн. Ага чейинки түшүнүк болушу мүмкүн, андан кийинки да түшүнүк болушу мүмкүн да. Манасты диний китеп катары карабашыбыз керек. Диний маалымат алсак болот, диний китеп катары карабашыбыз керек. Диндеги маалыматтарды көрө билишибиз керек. Рахмат. Агай, мен суроо берсем болобу? Болот. Агай, сиз Манаска болгон кызыгууңуз сизде кантип пайда болду эле деп сурайын дедим. Чөйрө таасир эткен, биринчи кезекте чөйрө таасир этет. Чоң энем ушундай жомокторду көп айтып берчү, Манас баштаган айда чүйдө жомоктордун баардыгын айтып берчү. Анын таасири, үйдөгүлөрдүн таасири, анан мугалимдердин таасири болгон. Мугалимдерим ошо Манас айттырып баштаган. Андан кийин Манасчылар чөйрөсүнө аралаштым. Ушинтип отуруп биринен экинчиси уланып отуруп, анан кантип бул дүйнөдө жүргөнүмдү аңдабай калдым дегендей. Себептер көп болгон да. Бир эле себеп менен болуп калышы мүмкүн эмес экен. Албетте анын ортосунда түш дагы бар. Анан түш жалгыз себеп эмес, башында айтып өттүм го, жана аян боюнча сураганда. Түш жалгыз себеп болбош керек. Андан башка аны түрткүлөгөн, ушул дүйнөгө сүйрөп келген себептер көп болуш керек. Рахмат, агай. Ыраазычылык билдирем. Миттен суроо бериңиз, мен айтып коем, сүйлөй бериңиз. Хорошо. Манас эпосунда медицина дейт, чөп чаар, дары дармек чөптөр дейт, сурап жатат. Ал эми Көп да бул жөнүндө сурай берсек өтө көп. Азыр аты аталбаган дарылар жөнүндө бар. Дарыны жөн кой, уулардын түрлөрү айтылат. Маселен, ашказанды уулаган дарылар жөнүндө өзүнчө айтылат. Денени кыймылдатпай жөн эле шал кылып койгон уулар жөнүндө өзүнчө айтылат. Акыл эсти мас кылып койгон уулар жөнүндө өзүнчө айтылат. Чөп чарлардын дарылары жөнүндө Манас атабыз көз комондардан жарадар болгондо анын чөптүн сырын айбандар жакшы билет тургандыгы жөнүндө дагы сонун маалыматтар бар. Аюудан жолдош келиптир, ак дарыны бериптир, илбирстен жолдош келиптир, искеме дары бериптир, жолборстон жолдош келиптир, жот дарыны бериптир деп алардын түрлөрү айтылат. Дарылоонун түрлөрү жөнүндө эле айтып атам да. Жана трансплантация деген түшүнүк бар. Гүл чөйрөнүн кечирин, иттин кечирин алып гүл чөйрөгө чаптоо жөнүндө түшүнүк. Ошого окшогон операциянын түрлөрү, кулгуба дарылар жөнүндө, медициналык аспаптар жөнүндө абдан көп айтылат. Бул жөнүндө медициналык академия изилдөө жүргүзүп атат. Кызыккандар болсо, ошол академия менен байланыштырып, анан кабарлашсаңыздар, өтө тереңден изилдөө жүргүзүп атат. Манастагы психологиялык абал жөнүндө да изилдеп атышат да. Манастын эпостун өзүндөгү психологиялык абал, анан Манас айтылып аткандагы угармандардын психологиялык абалы, Манасчынын психологиялык абалы деп, психологиялык абалдын эле 3 түрүн изилдеп атышат. Кандай таасир эте тургандыгынан бери. Манасты изилдөөдө Манас айтылып атканда кан басымы канчалык өзгөрө тургандыгы жөнүндө учурунда Назира Аалы кызы өзүнчө чоң берүү даярдаган. Аны дагы YouTube'дан карап көрсөңөр болот. Жанагы барпы деген дары жөнүндө айтылат эле эмес Манаста. Адамдын өмүрүн узарта турган дары адамдын өмүрүнөн жасала тургандыгы жөнүндө кызык маалыматтар бар. Бул жөнүндө айта берсек өтө көп маалымат да. Медицина аябай кенен айтылат Манаста. Жакшы, сиз айткандай ошо Манас айтканда, илгерки Тыныбек Манасчылар Манас айтканда оорудан айыккан, жуттан кутулган экен, мал ушундай чоң касиет, энергия жөнүндө айтылат эмеспи? Азыркы Манас келет дегенде байлатма жинди соогулгун ыйлаган бала соронгон деген макал бекер айтылган эмес да. Азыркы күндө деле сиздер Манас айтсаңыздар ошончолук дарылоочу касиетке ээ экен да. Башка суроо жокпу? Мүмкүн агай, мен дагы бир
толуктоо иретинде суроо берсем болобу? Угуп атам. Агай баягы кыздар өзүнүн сүйүүсүн билдиргенге 3 мисал келтирдиңиз го. Ошого биз Сейтектеги Ак Бөрмөттү да кошсок болобу? Себеби Сейтекти балдар көбүрөөк окушат, анан ошону билдирүү кандай деген ойдо? Ак Бөрмөт өзүнүн сүйүүсүн берип билдирет да. Эң туура. Мен эске келген үчөөнү айттым. Анын ичинде Ак Бөрмөттүн да окуясы бар. Демек, башында айтып өттүм го, даражасына жараша кантип билдирүүнүн жолдору бар да. Коомду алган даражасына жараша. Бардыгы эле шалп этип эле бетке чаап, мен сени сүйөм деп айтып кой деген нерсе эмес да бул, кантип жеткирип ныкмасын да билиш керек деген эрежелер жатат. Бөрмөт шакегин берип жеткизип атат. Сонун. Ал мен сени жактырып калдым деп айткан жок да. Угуп атам. Агай баягы Канке энебиздин акылмандыгы, анан манасты сайып жүрүп, бак кылып салып жүрүм, там кылдым деп 3-4 жолу салбар кылып таштайт го. Ошону кыздардын баягы азыркы өспүрүм кыздардын турмушу менен байланыштырып мисал келтирип айтсак болобу? Анткени мен сабакта ошол мисалдарды келтирсем, кыздар биринчи укпай туруп, андай эрдин эмне кереги бар эле? Ошончо кыз кезинде эле таштап кетип калса, салбар кылып койсо, артынан барып деп чучуңдашып башында, анан баягы баардык салбар кылып таштап кеткен себептерин айтып, манасты манас кылгандыгын айткандан кийин, биз ушуну турмушта колдонсок болот турбайбы деген жыйынтыкка келишип атат да. Ошондо мен ушул мисалды кийинки окуучуларыма да мисал келтирсем болобу же балким мен адашып атамбы? Кандай жол көрсөтөт эле? Каныкей энебиз жөнүндө айта турган болсок өтө сөз көп. Манас дегенде барбая түшөт экенсиң, чала үйлөгөн чанаштай дардая түшөт экенсиң деп Манастабыздын алаңгазар, ала көйлөк экендиги жөнүндө айтылып атат Манаста, Анын кемчилдиги кошо көрсөтүлүп атат да. Телегей тең эч ким жок экен да. Ошондой кемчиликтерин көрсөтүп келаткан Манаста, Манастын улуулугушунда эң ыйык, эң касиеттүү деген адамынын кемчилигин айтып атат. Бирок эске ала турган жагдай бар. Каныкей энебиздин кемчилиги жөнүндө айтылбайт. Телегей тегиз аял затынан болгондугу жөнүндө айтылып атат да. Эң сонун суроо, азыркы замандын кыздары көп берген суроо, менин да башыман өтөт андай нерселер. Өзүнүн укугун коргой албаган бир байкуш экен го деп айтышат. Өзгөчө укук коргоочуларга келип калсаң, ушинтип айтышат да, түз эле. Келечекти көрө билбеген кыска ойлуу көз караштагы адамдар айтат бул нерсени. Ал эми Каныкей энебиз андай эмес болчу. Бүгүнкү күндө сен десең сен, сиз десең сиз дейм деп жооп берген аялдардан эмес болчу да. Ал алдын ала келечегин көрө билген көсөм киши болгон. Ал Манастабызды биринчи көргөндө жактырган, биринчиси. Экинчиси, анын артыкчылыгын дагы, кемчилигин да көрө билген. Ошондой эле учурда өзүнүн дагы артыкчылыгын билет Каныкей энебиз, өзүнүн деңгээлин билет. Эгер мен барбасам, бул дүйнөгө бир жаралган шер кор болуп өтүп кетет экен деп баалап атат Манастабызды. Анын кадырына жете турган башка киши жок экендигин дагы билет. Каныкей болбосо башка киши кадырлай албайт Манасты. Өзүнүн кадыры канчалык экендигин ушул жерден билип алыңыз да. Өзүнүн өз баасын канчалык биле тургандыгын ушуну менен эле далилдеп коет Каныкей энебиз. Мен кыйынмын деп далилдебейт. Мен гана адам кыла алам ушул кишини деп атат да. Мен гана дүйнөдө теңдеши жок адам кыла алам деп атат. Болбосо ушундай теңдеши жок шер бул дүйнөгө кор болуп өтүп кетет деп атат. Алмамбетти мисал алып карайлычы. Алмамбет өзүнчө Манас болчу да. Бирок анын Каныкейи болгон жок да. Мейли Аруке дейбизби, мейли Бурулча дейбизби, Аруке тийбейм деп канча жаңжал салды, тийбейм деп жаңжал салып отуруп, Каныкей кой деп отуруп тийгизбедиби? Демек, Каныкейдин баасы канчалык экендиги жөнүндө ушул жерден эле көрүнөт да. Бул бир деңиз. Каныкей өзүнүн кадырын эң жогору баалаган аял заты болгондугун ушуну менен далилдейбиз. Экинчиси, Каныкей өзүнүн эң жогорку даражада болгондугун өмүрүндө эрине бир жолу каяш айтпаган аял болгон экен. Элестетип көргүлө. Өмүрүндө эрине бир да жолу каяш айтпаган аял болгон экен. Ооба. Мойнума кылычы сунулуп турганда дейт, күнөөсүз жерден, бейгүнөө жерден мойнума кылычы сунулуп турганда дагы
Атаңа каяш айткан эмесмин деп Айчүрөккө акыл айтып атат да. Айчүрөк каргайып атат да. Барганыңдан келбей кал, базар үйүн көрбөй кал, кеткениңден келбей кал, кербен үйүн көрбөй кал деп Семетейди каргап ийген жери бар. Ошондо айтып атат да. Канекей энебиз. Элестетип көргүлө, эмне деген акылгөйлүк. Бир караганда мунун баардыгы жанагы биздин замандын жаштары, жаш кыздар айтып аткандай түр көрсөтөт. Өзүнүн укугун коргой албайт. Тиги сабап атса, Канекей чын болуп атса, Манас сабап атса, эй, сен эмне деп атасың деп өзүнүн укугун коргой албайбы? Кайшы айтпайбы? Эй, сен ким элең? Мен болсом сен эч ким эмессиң деп айтпайбы? Чындап келгенде да. Жок. Андай майда аялдан эмес болчу Канекей энебиз. Ал сөзү менен эмес, иши менен далилдеген. Жыйынтыгында эмне болду? Мен жыйынтыгын гана сурайын да. Жыйынтыгында эмне болду? Чыңгыз кандай болуп 400 катын алдыбы? Манастабыз. 500 катын алдыбы? Жок. Мына Канекей энебиздин ошол эмгегинин жыйынтыгы Канекейдин үстүнө жаңыртып аял алган жок. Манастабыз. Сайкалдын айткан сөзү да далилде. Ошол Сайкалды алган жок жада калса. Кыз Сайкалды алган жок. Анын себеби Канекей болчу. Демек, кыздарга айта турган Сайкал өзү да Канекейдин кадырын билип келбей койбодубу? Ооба, анысы да бар. Бирок Манас олжо катын кылып болсо эле алып албак да. Кара бөрктү Сайкалдын акылмандыгы да бул жерде. Сайкал акылмандык менен Канекейдин кадырын көтөрүп атпайбы? Биринчи кезекте Канекей энебиздин Манастабызга жасаган мамилеси деп түшүнүшүбүз керек. Биринчи кезекте. Эгер кыздарыбыз Канекейдей болсо, жигиттерибиз 2 катын алам, 4 катын алам деп ойлонбойт. Туура. Эрди кызганып атып, коргоп кала албайсың. Эрге Канекейдей мамиле кылганда гана эр башка бирөөнү карабайт. Башка бирөөгө көз салбайт, башка бирөө жөнүндө ойлонбойт. Балким ачуусун токтото албай жанагы кылычын сууруп чыгышы мүмкүн. Камчысын сүйрөп чыгышы мүмкүн, эркек эркектигин карматып. Манастай алаңазарлык кылып ийиши мүмкүн. Бирок түпкүлүгүндө, жүрөгүндө сени эч кимге алмашпайт, сени Канекейдей кылып кадырлап алат деген акыл жатат бул жерде. Рахмат. Аял киши өз ордун билген, эркектер өз ордун билген да. Ооба, өз ордун билем деп эле айтышып кеткен нерсе эмес да. Айтышып эч кимди жеңе албайт. Айтышкан жерден эле жакшы көрүп кетпейт, сен жакшысың деп калбайт деген акылдар жатат да бул жерде. Көп нерсе жатат. Айтып өсө көп. Бирок эң негизгиси жанагындай жаштарга айтыла турган негизги нерсе Канекей болгула деген акыл жатат да. Агай, мен сурай берсем болобу? Болот. Салмасызбы? Убактыңызды бөлүп келгениңизге абдан чоң рахмат. Менин суроом мындай эле да, Манас театрынын бүгүнкү күндөгү иши жөнүндө айтып бере аласызбы? Манас эпосун жайылтуу үчүн кандай иштерди кылып атат? Жана Манас таануу конкурсун билебиз, андан сырткары дагы кандай иштерди алып барууда, ошол жөнүндө маалымат бере аласызбы? Бул жөнүндө Азиз Биймырза уулуна айтып берсең, сураса турган болсоңор, бир күн кечке кеп кылып бере алат. Нурбек Талантбековго сурай бере турган болсоңор, 2 күн кечке сөз кылып берет дегендей. Негизги ишти ушулар алып барып аткан жигиттер. Кудайга шүгүр, ушул Манас театры эмне үчүн түзүлдү? Манасчыларга шарт түзүү демилгеси менен түзүлдү да. Калган нерсени манасчылар аткарыш керек эми. Манаска кызматта биздин максатыбыз өтө көп, ойлорубуз өтө көп. Манас таануу эл аралык деңгээлге чейин чыгып атат. Башка тектеш элдердеги мекендештерибизге да кайрылып атабыз, ошол жака да баратабыз. Мына бүгүн түнү Иорданияга учабыз. Ал жакта Манас таануу уюштуруп келген атабыз. Андан сырткары Манаска байланыштуу бардык иш-чараларды кылып атабыз. Манас боюнча китептерди чыгарып атабыз. Мына Төркүн Меже билет, Сагынбайдын Манасы кара сөздөрүндө келтирилип чыкты. Эмки жылы Манас таануу маселени ошол Сагынбайдын варианты боюнча болот да. Демек, окуучуларга жеңилдик жаралды. Жанагынча том китептерди аңтарып, баш айланып, нар жагынан бер жагына Манаска кирген адамдын башы адашат да өзү. Ошондой баш адашуулары жок. Бардыгы түшүнүктүү, жеткиликтүү кылып кара сөзгө айландырылып жазылып калды. Бул китеп даяр. Манасчылар жөнүндө китептерди даярдап атабыз. Манастагы көөнө сөздөр, башында айтып аткан Түркүн Меже айтып аткан көөнө сөздөрдү ыр түрүндө түшүндүрмөлөрү менен берип атабыз. Буларды даярдап атабыз. Быйыл
Уркаш Мамметалиев жана Сапарбек Касмаметовдун 90 жылдыгы. Буга карата жерлерде манасчылардын сынактары мектеп окуучуларынын арасында, бала бакчаларда манас таймаштары өтүп атат. Эмдиги жылы манас эпосунун 1000 жылдыгынын юбилейи келе атат. Саякбай Каралаевдин юбилейи келе атат. Мына быйыл 130 жылдыгы. Буга байланыштуу эл аралык деңгээлде иш-чараларыбыз бар. Кудай буюрса 16-сында деп болжоп атат. Азыр мамлекет чечет. Бул жөнүндө дагы маалымат беребиз. Астанада манас эстелигин ачкан атабыз. Китебиңизди кантип аласыз дейт. Мен менен эфирден сырткары байланышсаңар, анан дайын дарегин айтып берем. Рахмат агай. Телефон номерумду Нургүлдөн алып аласыңар. Ушундай тынымсыз иш-чаралар болуп атат. Манас театры манасчылар эле эмес, ал жерде акындарыбыз, дастанчыларыбыз дагы бар. Алардын иш аракеттерин көрүп атасыңар, жерлерди кыдырып, концерттерди коюп, элди аруулап, айтыштарды өткөзүп, дастанчылардын жарышы болуп атат. Тыныгуу ала элек. Кыдырып жүрөбүз. Жакында театрыбыздын ачылышы болот. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат агай. Рахмат. Ай, менде бир суроо бар да. Азыр сиздерде жетирип атат элге. Келечекте дагы ушундай манастар чыга бериш мүмкүнбү деп, чыкпай калыш мүмкүн деген коркунуч барбы деп ойлоп. Коркунуч жок. Коркунуч болбойт деп ойлойм. Себеби кыргыз болуп тургандан кийин манас чыга берет. Кыяматка чейин бул нерсе жоголбойт. Тескерисинче жанагындай сырткы ички душмандар күчөп аткан мезгилде, эгер байкасаңыздар, манасчылар көбүрөөк өсүп чыгат. Көбүрөөк күчөйт да, тескерисинче ушундай мезгилдерде. Калмак жапырык учурунда манасчылар күчөгөн, орустун оторчулугунда манасчылар күчөгөн, азыркы ар кандай жан дүйнөгө чабуул болуп, глобализация деген нерсе күчөп атканда тескерисинче манасчылар күчөп атат. Бул Кудайдын кудурети менен кыргыздыгын жоготпой сактап калыш үчүн өзүнүн акыл эстен сырткары бериле турган нерселер болсо керек да. Менин түшүнүгүмдө, жеке оюмда, кыялымда, сезимимде манасчылык жоголбойт. Абдан жакшы. Жакшы. Жоголбосун. Чоң рахмат. Рахмат. Атай, бүгүн убактыңызды бөлүп бизге эң сонун маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз, Рыспай агай. Биздин сабакка да катышып берген мугалимдерге ыраазычылык билдиребиз. Манас атабызга кызмат кыла берелик. Келечек муңга кызмат кылалык. Кудайыбызга ак кызматыбызды кыла берелик демекчибиз. Терең ыраазычылык билдирем. Манасчы белгилүү, манасчы ушул манас доорунан берки касиетти алып жүргөн, манас доорунан берки жомокту биздин жомок дейбиз, баян дейбиз, чоң дастан дейбиз, ошол биздин кыргыз элибизге жайылтып ополтоодой эмгек жумшаган биздин залкар манасчы агайыбыз Рыспай Исаков агай болду биз менен бүгүн. Рахмат. Мен да сүйлөп коеюн. Рыспай балам, иштериң ийгилик элек. Ушул манасты жайылтып, элдин арасында кадыр баркың бийик болуп жүрө берсин. Бүгүн жолго чыгат экенсиң, жолуң кыдыр болсун, жолдошуң шыдыр болсун. Барган жериң байсалдуу болуп, жакшы иштерди жайылтып, манастын даңкын дүйнөгө билгизип эле кадырлуу болуп жүрө бер. Баарыбыз ушул манас деп уран чакырып, кыргызбыз деп уран чакырып келатабыз. Ошо кыргыздыгыбыз түбөлүктүү болсун. Биз алыбыздын жетишинче берип аткан билимдерибиз балдарга жоомдуу болсун. Бизди монтип чогултуп, сени чакырып лекция окутуп аткан Нургүл кыз, сенин да ден соолугуң чың болуп, ишиңде ийгиликтер болсун. Баарыбызды Кудай ошол манас бириктирип атат. Манас атамдын арбагы колдоп, кыргызымдын иши алдыга жылып, биз бийик дегендин үстүндө бийиктеп, кыргыздын атак даңкы чыга берсин. Эр азамат ушундай билимдүү адарыбыз көп болсун. Рахмат Рыспай. Ишиңде ийгиликтер болсун дайыма. Рахмат, бар болуңуздар. Рахмат Түркүн эже. Ошо манаска кызмат кылалык. Мен эки уулум тең манас айтат. Атасы да, чоң атасы да манасчы. Анан биздин билим берүү борбору тарабынан биз кечээ да айтып өттүм эле, манас китептерин окуу боюнча марафон жарыяладык элек.
ошол социалдык тармактарда ошол манас китептерин окуп эмне таасир алды, кандай тарбия алды, бул бала үчүн эмне маңыздуу болду айтып, анан видео бир аз 10-15 мүнөттүк видео презентациясын социалдык тармактарга жүктөйт. Манас китептерин мындай болгон манас китептерин окугула деген чектеп чакырыктарды айтып, китептерди окугула деп анан социалдык тармактарга жүктөйт. Анан көрүүчүлөр добуш берет. Ошол көп добуш алган балдар жеңүүчү болот деген марафон жарыяладык элек. Ошого да активдүү катышып бериңиздер. Рахмат. Рахмат, анда сабагыбызды жыйынтыктайлык. Чоң рахмат, кымбат Рыспай агай. Сизге ийгилик, бекем ден соолук, жолуңуз шыдыр болсун. Үй бүлөңүзгө эсенчилик, зоболооңуз бийиктей берсин. Таазим кылабыз сизге. Рахмат силерге дагы. Рахмат.